достор, жана биз гербтер жөнүндө токтолгон элек. Ал эми гербтер жөнүндө уланталы. Гербтердин чекесиндеги пахта жана буудай бул кыргызстар мурда Россияга кызмат кылышкан, анын тарыхыбызда жазылганда алар эң биринчи пахта жана буудай эгишкендиктен ушул жерге чекесине Кыргыз Республикасы деп жазып, ал жердин чекесине пахта менен буудайды сүрөтүн чагылдырган. Ал эми биздин кийимибиз 1992 жылы 18 октябрда негизделген. Ал кийимибиз биз эми канчанчы жылы эми эгемендүүлүк болуп алгалай берсин дегенди түшүндүрүп кийимибиз дагы чагылдырылган. Достор, Кыргызстан жөнүндөгү баардык нерсени айттым. Ал эми ал жердеги гербтер жана желектер биздин китептин бетин ачканда эле Кыргызстандын китебин Кыргызстандын желеги жана герби болуп турулат. Достор, Кыргызстандын эң алгачкы тарыхчысы бул Осмонкул. Силер да билесиңерби достор? Туура, баарына туура. Бул Осмонкул Сыдыгулу. Ал бизде биринчи Кыргызстандын тарыхы жөнүндө маалымат чыгарган. Ал эми кыргыздар жөнүндө эң алгачкы Кытайдын адамы Сматян деген адам 209 жана 210 жылдары кыргызстандар жөнүндө маалымат чыгарып, жана аларды Гиангуандар деп аташкан экен. Кыргызстанда биздин эң көрүнүктүү жерлерибиз көп. Ал эми алар, достор, бул бизде Мунара, Үч күмбөз, Шах Фазил, Ташрабат деген жерлерибиз жана атактуу жерлерибиз. Көрдүңөрбү, достор? Кыргызстан кандай кооз өлкө, буга жеткис эч кандай нерсе жок. Ошондуктан силер Кыргызстан жөнүндө кандай маалымат билсеңер, менин комментарийиме көптөгөн маалыматтарды Кыргызстан жөнүндө жазсаңар болот. Достор, бүгүн мен Маралбек Багдана силер менен коштошом. Кош болуңар, кийинки учурда дагы көрүшкөнбүз.